Эден эжик тавышы караңгы кирип калды дедим. Анан берет. Анан кийин дагы бир результатты мага флешканы берди. Дагы бир результатты мындай документ катары мага жөнөтмөк. Анан эми, естественно, я номер оставила как бы, да? Анан кыйын болуп мен тиги Шаку менен эмеге барам. Ошол күнү кечинде Шаку менен тиги массажга барам. Анан, блядь, пиздец. Итилип болбоду буягы, достор. Массажда жатам онтоп, блядь, кайып болуп. Жетим бирөө чалып атат, көрсөм мен баягы номеримди, короче, скрывать этип коюп турмун. Телеграмдан номерим скрыла, и мен контактта сохранить этсе да, мен номерим телеграмдан чыкпайт экен. Чалып атат, нервти кашайтып, блядь, бир убакта кыйын болуп, пиздец. Тим эле важный адамдай болуп, тим эле депутаттын тиги оң колунда иштеп аткансын монталап атпаймынбы? Алло, чё звонишь? Что-то срочное, да, пойму. Оказывается, это врач был. Блядь, пиздец, жаман уялым го. Анан мен анан уялганыман эмне кыларымды билбей, блядь, кашайып алып, блядь, жазам массаждан чыгып алып, типа, извините, я спала, деп атпаймынбы. Анан ал минтип атпайбы, типа, врать не умеешь, деп атпайбы Ашайгыр. Мен биягы башталып кетти да анан кийин нихуя себе дедим, жакты мага мындай сүйлөшкөндөрү, мындай бир мындай капталдан чыгып турат экен, өзүчө мага окшошчу. Анан мен аны бүгүн тарынтып алдым, достор. Ладно, ага жете элек, биз азыр айтып берем до конца. Потом анан кийин ошентип врать не умеешь деди. Анан мен эптеп атып ушинтип Шакунун үйүнө бардык, экөөбүз жатабыз. Кечке жазып атат, ар жак бер жак, бирок таанышкан жокпуз. Атын деле билбейм, эң нурайын. Жашын билбейм, атын билбейм, похуй сүйлөшүп атам. Эркекке суусап калыпмын десе. Чын, эң дурайын башыма монтип кичине мындай мээ киргенден баштап эркек менен сүйлөшө элегиме көп жыл болду. Мындай кичине мындай бар го, эме дегендей, баягындай флиртовать этип, мынтипчи мындай мынтип тиги эшикти ачса мынтип спасибо деп отуруп, мындай колду өпсө мындай неженка болгон го көптөн бери. Вот ошондойгуду энсеп аткамын да. Анан ошондой мындай болуп кетти да. Тим эле 16 жашта сүйүп калган кыздай болуп, ичимен тим эле мурашки по коже болуп, ичимен эме болуп кетти. Тиги эмне эле жанагынын аты, көпөлөктөр учуп атат иши, в общем, вот. Анан мен тиги көлгө барам кашайып. Көлгө барганда мен жалгыз барбайм. Жанымдагы тиги доскем бар. Анан ал доскем болсо нихуя себе, сен эмне жөн жүрбөй дагы бирөө менен сүйлөшө калдың беле деп кичине ичинен кызганып болуп кетип, анан мен аны блоктоп салам кашайып. Бүт СМС менен жок тигил байкуш бала. Анан көлдөн келем, өзүмдүн үйүмө келем, ата энемдин үйүндө жүрөм. Анан скучно болуп кетти, короче, эстеп кеттим, блоктон чыгардым. Анан эме дейт, эчтеке бир мындай жаман ою жок экен секет кетейиндинчи, мынтет, сен эме свободно болгон жокшойсуң, мындай аябай жакшы эс алдыңбы, жооп бербегениңе жараша жакшы эс алдың окшойт дейт. Анан бүгүн общение кылабыз. Ичпейт экен, чекпейт экен, 30-та экен, атын билбейм, похуй, короче. Анысы ТикТокко кирбейт экен. Мага өзү ушундай бала керек да, жетим. Мен эмнесине сүйүнүп, бул менен эмнеге сүйлөшүп атам деген тема, балким силерде ошондой вопрос келиши мүмкүн мээңерге. Эмнеге сүйлөшүп атам? Бул менин жиндикенимди билбей атат просто. Анан жашынакай эле сүйлөшүп келатып бит кылбадым ортосунан. Ортосунан чалынып кеттим, блядь. Не болду дебейсиңерби? Мынтет, любишь экстрим деп атпайбы? Кашайгыр пиздец нахуй дедим да. Анан азыр айтып берем. Ичип алайын, достор, туруп. Спокойно. Блядь, нахуй. Ал билип коюп туруп биякта экстримдин баары мен жашоо экстримге. Анан кийин ооба жиндикени билип калсам качып кетет, ошондуктан тиктокту айтпай өзүнчө эле маркетологмун мен, блядь, өлүм эмесмин деп урдуруп атпайм, эптеп тийип алайын, ага айтам да. Анан мындай, любишь экстрим деди. Анан мен айтып атпайм, кайсынысын айтайын, Турциядан мотоциклде урдап кеткенимди айтайынбы, же наркологиядан качып кеткенимди айтайынбы десем, ошол бойдон жок, блядь. Ай, достор, итиле болду биягы. Жашынакай келаткан орто жолдон мен, короче, такалдым. Оно байкуш качты, билбейм, кайка качты, жок, блядь.
доброй ночи деген боюнча жокко, блядь. Таң атпай доброе утро деп жазып коелу кичине. Может бир нерсе болуп кетет кайра. Ой, все, короче, ошондой достор. Ал, блин, жөн жүрө албайм да чиркин ай. Аны эмне айттым десең, айтпай эле койбой. Тигиде шутканы түшүнбөгөн пиздестим эле. Серьезный бала экен, жок мага жагат, конечно, то что серьезный, то что мындай жул жактабаган, мен жалтактап кетсем мындай ордума коюп, успокойся дей турган эркек жакшы да негизи.